Өткөн жылдын октябрь айында Кыргыз Республикасынын аскер деңиз флотунун моряктарынын биримдиги коомдук бирикмеси түзүлгөн. Уюмдун юбилейинде ардагер моряктарды куттуктоо үчүн Россиянын Кара деңиз флотунун атактуу ыр жана би ансамблі келди. Кара деңиз флотунун ансамблі абройлуу эл аралык конкурстарда байгелүү орундарды ээлеп, 3 жолу телехит парадтарда гран-приге ээ болгон жана алтын Аполлон сыйлыгын жеңип алган. Бул жолу Ысык Ата районунун Красная Речка айылындагы маданият үйүнүн сахнасында белгилүү топтун аткаруусундагы деңиз темасындагы чыгармалар коюлду. Мы очень рады побывать здесь. Бизди ушинтип тосуп алганы абдан жакты. Биз флот тууралуу ырларды алып келдик. Анан албетте көрүүчүлөр үчүн эң негизги сюрприз бул кыргыз тилиндеги патриоттук ырлар. Русские песни. Краснореченск мектебинде ардагер матростордун биримдигинин юбилейи өткөрүлдү. Окуучулар менен жолугушууда моряктар эрдик сабагын өтүшүп, флоттогу оор кызмат тууралуу айтып беришти. Ошондой эле мааракеге карата окуучулардын жана жергиликтүү тургундардын катышуусундагы салтанатта жеке моряктарга окуу жайдын өкүлдөрүнө медалдар жана грамоталар тапшырылды. Военкоматтан 3 жылдык службага өткөнбүз. Ал жерден биз өзүм ал жерден Северный флотко попадать еттим. Атомный дизельный лодка 256 проекты. Старшина команды первой статьи. 3 жыл служить еттим. Ал убактандагы службалардан Северный флоттон служить этип бүтүп, анан Черноморский Феодосия шаарынан увольняться келдим. Биздин ар бир ушу моряктарыбыздын ден соолуктары чын болсун. Ар дайым ушу 7 областтан келген ветеран моряктардын кимиси Северде, кимиси Черноморскийде, Балтикада баары чогулушуп өткөн өзүбүздүн моряктарыбызга узун өмүр каалайт элем. Бар болгула, жакшылык болуп өткөнсүн. Мен өзүм тааныштыра кетсем, Нурдинов Ашыралы, Алай районунан болом. 87-жылы Советтер Союзунун убагында Советтик армиянын катарына кызматка чакырылгам. Тынч океан флотунда 3 жыл кызмат кылганым. Званиям старшина первой статьи. Биздин уюшканыбызга 1 жыл болду. Биз эми жаштарга ушул тарбия бериш үчүн бизди көрүп жаштар өссүн деп. Мындан тышкары ар бир иш-чарада ардагерлер ар кандай спорттук мелдештерди уюштуруп турушат. Алардын арасында эмгек сиңирген куруучу, белгилүү журналист, отставкадагы аскер деңиз офицерлери, саясатчылар, коомдук ишмерлер, дарыгерлер, мугалимдер жана дыйкандар да бар. Белгилей кетсек, 7 шээрлик кыска мөөнөттүн ичинде ардагер моряктар Бишкек жана Токмок шаарында жаш муундарды патриоттукка тарбиялоо максатында окуучулар менен бир катар жолугушууларды өткөрүштү. Эрмек Куренкеев, Татыбүбө Кенжаконова, ЛТР, Чүй облусу.